Просто, но откровенно. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз кайрадан Акниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду Ордолу Ош жериндебиз. Ош жеринде 2 ай 3 ай мурун могул турган мынакей Урайын деген үйдө Кыргызстандын чыныгы баатыры, Баткен согушунун ардагери, Кыргызстан элин, Кыргызстан мекенин коргойм деп кадимки могул колунан айрылган Руслан деген баатыр ушул үйдө жашайт. Иншалла 3 ай мурун эл ынтымагы менен могул үйдү баштаган элек. Жакшы, жоомарт, берешен инсандардын колдоосу менен мына ушул иш башталып, Кудайга шүгүрлөр болсун. Мына азыр үйдүн чатыры жабылып, азыр шашып, мына бүгүн 14 август 10 саат 13:12 экен. Биз Бишкектен түз эле азыр Ошко келип калдык. Мына ушул Русландын үйүнүн штукатуркасына киришип, ишти баштайлы деп. Мына азыр агаларыбыз менен кеңешип турабыз. Жаңы эле мына азыр бир машина кум түшүрдүк. Бир машина кумду 4,5 миң сомго, азыр 2 миң сомго топурак төлөндү. Жалпысынан 6,5 миң сомго азыр бир машина кум, бир машина топурак төгүлөт. Андан сырткары цемент жана башка мелочевкалары бүгүн Кудай кааласа келет. Эртеңден баштап штукатурка жумуштары башталат. Мына азыр төтө карап отурат, ишке көз салып байкап отурат. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Кечээ күндөрү, өткөн күндөрү бир видеодо бир өзүбүздүн кыскача ой пикирибизди эл менен бөлүштүк элек. Бир ушунчалык сын пикирлерди жаздыңыздар. Ол жазып атканда ойлонбодуңуздар сиздерчи? Адамдын жүрөгү ооруйбу, көңүлү ооруйбу? Айтып атасыздар, андан көрү келип могул жерде талаш тартышка түшкөн жерди кашалап берип койбойсуңбу деген сөздөрдү жазып атасыздар. Эми убакыт болсо ошол нерсени дагы кылат элек. Бирок аны дагы кылабыз деп аракетти кылганбыз. Эмне үчүн ал болбой калды? Себеби мына ушул кемпир тег эле койгулачы. Силер бүгүн үй салып берип коюп кетесиңер. Кеткенден кийин биз дагы могул жерде жакшынакай жашашыбыз керек. Мына жерге батышып, элдин арасында соседтерде жакшынакай жашашыбыз керек. Бир убакта ушул кыйналган учурда ушул соседден 3 миң сом акча алып, артынан 14 метр жерин ушуларга белек катары берип койгон экен. Биз китепти карап, ал жерди документ алдуу кайра бул жакка өткөрөбүз деп киришпедик, ошо бойдон калды. Себеби ушул Русландардын суранычы боюнча. Ана мен ал жерде жөн эле кыскача ой пикиримди айткам, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Таң калбаңыздар, мен өзүмдүн кыскача оюмду айткам. Себеби бүгүнкү күндө участок жер тилкеси проблема болуп аткандыктан, анан ал идея дагы жеке өзүмдөн чыккан эмес. Мына ушул Баткен согушунун ардагерлери менен кеңешип отуруп, ушул жер жөн эле жаткан жерге бир үй бүлөгө дагы үй салып койсо кандай болот деген ойлор сүйлөшүп отуруп, анан мен сиздерге оюбузду бөлүшкөнбүз. Эми салсак момундай үй салмакпыз 5ке 10. Өзү 10го 10 болсо 1 сотик жер делейт. Бул жер бир дагы сотик эмес. 5ке 10 болсо жарым сотик эле жерин элейт экен. Анан нары жакта жерлер тебилем жатат экен. Бул жакта соседи 14 метр жерин басып алыптыр. Ушинткичек бир үй бүлөгө салып берип койсок, булар бири-бирине карашып жашайт эле деген оюмду сиздерге бөлүшкөм. Мен булардын жерин тартып алам деген оюм дагы жок эле. Мен өзүм Жалал Абадта жашасам, анан Оштун так центри эмес, учар деп коет экен. Мен кырда экен. Мынакей бир машина араңдан араң келет экен. Ана мен бул жерге келип, булардын жерин талашып эмне кылам, урматтуу мекендештер? Мен эгерде оюмду билдирсем, ал оюм дагы бир муктаж үй бүлө үйлүү болуп калсын дедим. Мен ал жерге өзүмдүн таанышымды, же досумду, же тууганымды, же өзүмдү киргизем деген оюм жок болчу. Жөн гана оюмду, ушундай ниетимди бөлүштүм. Чындыгында эгерде үй салынганда бул жерге башыбызга кошулган дагы бир жүк болмок, дагы бир иш болмок, дагы бир проблема болмок. Мисалы да, анан мен ошол проблемаларга да жүккө дагы чыдап, дагы бир үй бүлөгө үйлүү болушуна себепкер болуп калса кандай гана бакыт деген оюмду сиздер менен бөлүшсөм, баардыгыңыздар жабалактап, мени ушунчалык баягындай көңүлдү орто турган сөздөрдү жаздыңыздар. Мейли аныңыздарга да унчукпадым. Эми баягындай эл деген бул агын дарыя экен да. Башта ким эмне десе ошонун артынан кете берет экенбиз. Ойлонбодуңуздар, эмне максат менен, эмне ой менен айтып атат деп.
Мен ал жерди тартып алам деген оюмда да ал жерде андай сөз дагы болгон эмес. Сөзгө маани берип, сөзгө баягындай маани берип, анан оюңуздарды бөлүшпөдүңүздөр. Тура калып эле ушу 4 адамдын жазганын окуй калып эле артынан сиздер дагы жазып кеттиңиздер. Мейли аныңыздарга да чыдадык, бирок Кудай бурса бул иш бүтөт. Мен кайра келип, тетянын алдына келип, мен айтканмын, бул жөн гана биздин ушундай ой пикирибиз болчу. Эгерде бул инсандар ыраазы болсо, макул болсо, бир үй бүлө салып беребиз деп ойлогонбуз, оюбузду эле бөлүшкөнбүз. Эгерде бул макул болбосо, эч ким мажбурлай албайт бул жерде деп айткам. Кудай буйруса мен ал оюмдан да кайттым. Мен анын сунушумду дагы бербейм. Токтоду ал иш. Кыскасы, эгер булар сал деген күндө дагы мен салбайм, себеби оозумдан 2 ооз сөз чыккан үчүн канча адамдардан эмне деген сөздөрдү уктум. Эми ар бир адам акыл деңгээлине жараша сүйлөйт экен. Эң негизгиси ушул Руслан үйлүү болуп, Русландын үйү бүтүп калса болду иншалла. Ар бир адам кылган ишине, жасаган жумушуна, же болбосо оозунан чыккан жакшы жаман сөздөрүнө Аллахтан өздөрүнө жараша жообун алат иншалла. Тетя, Да, как здорово? спасибо, хорошо. Руслан где? Дома спит, на Спит, базар. да? На базар ездил, кое-что купил. Булар да бар эме да. Келген коноктор да келиңиз, кетиңиз, андай нерсе жок. Туура түшүнөбүз албетте. Балким ден соолугуна байланыштуу чыкпай аткандыр. Кудай кааласа баары жакшы болот. Ну как настроение? Ну, Дом как? на дом смотришь, радость приносит. Родственники, ваши соседи, как говорят? Соседи молчат пока. Ага. Пока молчат. Даже не помогает, даже молчать, да? Да, одна только Ага. плов принесла по-мусульмански, и все. Спасибо. Остальные Ну нет. почему? Двое соседей помогали же. Помните? Одна. Нет, соседи, двое мужиков помогали. Ну, это мужики. Мужики. Они же помогали? У Мужики. вас соседи хорошие, Да. тетя Кать. Не все. Ну, почему не все? Двое помогали нам немножко, помните? Ну, видимо, видят, что Надо Не, соседей... ну ладно, как этот дом? Планы как? планы нормальные. 2 комнаты, душ. В коридоре придумаем, что сделать еще. Ну, красивый дом. Тогда еще раз скажите, пожалуйста, Нормально. кто помогает, кто, М? как, всем люди, спасибо, скажите, пожалуйста. Вообще, всем гражданам Киргизстана хочу большое спасибо. Потому что мой сын тоже за Кыргызстан воевал. Мгм. Но инвалидность, конечно, после военных действий получил, но воевал. И все равно большое спасибо гражданам Кыргызстана за помощь, которую они оказывают. Потому что сейчас очень тяжело всем жить. Очень тяжело. Разога. Вы так ждали, вообще-то? Нет, не ожидали. Не ждали, да? Не ожидали даже помощи. Даже не думали, да? Не думали. А сейчас как чувства, ваши чувства? Ну, и радости, конечно, и благодарности. И то, и другое. Извините, может быть, что-то не так скажу, но спасибо, Ахмед, фонду, который очень помогает нам и продуктами, и в стройке, и материалы материалы. За все спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Дай Бог вам здоровья. Спасибо и ребятам. Спасибо. Ого, жүзүмдү каяктан таап алдыңыздар? Ассаламу алейкум. Раджабек кандайсыз? Ден соол жакшыбы? Кантип достор? Жамат, тынчпы? Бар тынч, бар тынч. Жумуш боюнча бир кыскача комментарийиңизди берип кетсеңиз. Эми эмне десем, жумуш боюнча Кудай буйрса мына шубак эле Чыгарбай калды. турбадык да. Шубак эле калды, шубакты бүтсөк. Биринчи ошо монтаж. Эми эмне дейбиз, ошо Акниет Аманат компаниясына рахмат, жардам берип аткан.
Анан кийин баткен ардагерлерине рахмат, жардам берип атышат. Мына Кудай буюрса азыр швакты бүтүп алсак, анан кийин калган иштер бүтөт, майда иштеричи. Анекрамалар калат, стяжкасы калат, анан сантехникасы, электрикасы калат. Болот, ошол менен бүтөт Кудай буюрса. Ражаба, сиз жашыңыз канчада эле? 58. 58 жыл өмүр сүрүпсүз. 58 жылда деги убагында мына ушундай кайрымдуулук иштер болуп, Кыргызстандын баатырларына ушундай үйлөр салынып, деги эле ушундай жумуштарды көрүп келдиңиз беле? Жок, биринчи жолу болуп атат. Менин жашоомдо мындай биринчи жолу болуп атат. Ошон үчүн баткен ардагерлери дагы биринчи жолу биринчи үйүн куруп аткан үчүн, ошон үчүн өтө деле мындай ойдогудай болуп атат. Себеби баары ойлору башкача болуп атат. Кудай буюрса, бирок сүйүнүчтөбүз, көпчүлүк түшүнүп атат. Баткен ардагерлерине рахмат, көбү жардам берип атат. Сөзү менен, акчасы менен. Ражаба, негиздүү материалдык жактан жардам берген биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун колдоочулары бар. Мына ошол колдоочуларга мына стенасына 48 000 сом, чатырына бүгүнкү күнгө чейин 100 000 сомдон ашык, фундаментине 58 000 сом расход кылыппыз биз Ак ниет аманат фонду тарабынан, фондду колдогон эл тарабынан. Мына ошо элге татынакай ыраазычылык рахматыңызды айтпоңузчу. Эми ошо Ак ниет аманат фондуна кайрылып жардам берген ошол адамдарга рахмат, ошол өзүнчө коомдорго рахмат, ошо жардам берген. Анан ошо Баткен согуштун ардагерлерине рахмат, баарына жардам бергендерине. Эми баарын эсептеп келсек, Ак ниет аманат фондуна жардам берген өзүнчө бир коомдорго да Коом эмес, эл. Элге ыраазыбыз. Ражаба, эл мекендештер, мигрант мекендештер. Мигрант мекендештерден жардам келди. Москвадан. Анан бул жерден да жардам болуп атат. Анан өзүбүздүн Баткен согуштун ардагерлери да жардам бергенде, акчаларын чогултупчу. Эми баарыбыз биздикте салып атабыз да бул үйдүчү. Ошон үчүн баарына рахмат. Машалла. Кудай буюрса ошол соо тийсин баары ошо жардам бергендерге. Алла ыраазы болсун. Алланын жолундабыз. Ошол баарына рахмат. Ким жардам берген? Мен билген, билбеген, көргөн, көрбөгөн бүт жардамчыларга рахмат. Ошол Русландын үйүн аз калды. Бүтүп алсак, биз үчүн аябай чоң жеңиш болот эле. Рахмат. Баары бир Баткен согуштунун ардагерисиз да. Баткен согуштунун ардагерлери кээ бирлери катуу тийсе дагы, кандай тийсе дагы ошолорго жан тартып, мен сизге мигранттарга рахмат айт десем, кайра ардагерлерге рахмат айтып атасыз. Мейли, Алла ыраазы болсун, бирок эч кимибизди бөлбөйбүз, Кудай буюрса. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мынакей бул жумушка колдоочулар аны баардыгы жакшы билет. Биздин мигрант мекендештерибиз бар, бир боорлорубуз бар, бир туугандарыбыз бар. Мына ошол мекендештерибиздин колдоосу менен бул буюрса 9-үй үй салынып атат. 9-үй үй салынып атат. Жашоосун караңыздар. Момундай адам эмес, мышык ыйлай турган үйдө жашап атат. Караңыздарчы. Мына ушул Кыргызстандын баатыры ушундай жерде жашаш керекпи, урматтуу мекендештер? Айтыңыздарчы. Мына ушул баатыр Кыргызстан элин, Кыргызстан жерин, кыргыз элин, кыргыз мекенин коргойм деп, кадимки мына колунан айрылып, мына ушул оор тагдырда ушул жерде жашап атат. Иншалла эл ынтымагы менен 2 ай мурун мындай заманбап үй башталганбыз. Мына үй үстү чатыры жабылып бүткөн, Кудай кааласа. Эми мен үйдүн ичин кыскача тааныштыра кетсем, бул үйдө азыр штукатуркасы болуп калса, иш кыйла жеңилдейт. Мына мен главный эшиктен кирдим. Киргенде эле конок бөлмөгө кирейин. Охо, бул жер кити түшүп алыптыр. Кет. Чеп. Эт сени. Ана. Бул жер зал, конок бөлмөсү. Конок бөлмөсү. Мынакей чоң эле, жакшынакай, татынакай. Бул жер болсо кичинекей спальный бөлмөсү. Руслан апасы же Руслан өзү жашайт. Бул жер кичинекей прихожкасы. Бул жак деген дагы спальный бөлмөсү. 2 спальный бар. Бул жер душ. Мына бул жак прихожка. Лайлар басылган, пышык кирпич менен урулган, фундамент сонун болгон, ичине бүт баардык арматура баардыгы заманбап болуп келатат иншалла. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, келиңиздер, сиздер дагы колдоп калыңыздар, ушул иштерге себепкер болуп калыңыздар. Биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун WhatsApp байланыш эл сом номери 705 33 90. Таң калбаңыздар, эмне үчүн фонддун реквизит номерлерин берип атат деп. Анткени фонд биздин Ак ниет аманат коомдук фонду бул үйдү демилге көтөрүп, ушул ишти карамагыбызга алып, жоопкерчиликти мойнубузга алып ишти баштаганбыз. Андыктан биздин жоопкерчилигибизде бул жумуш. Иншалла келиңиздер, колдоңуздар, биргеликте себепкер бололу.